Мындан 5-6 жыл мурда эле Балбал орто мектеби авариялык абалда деп өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы тарабынан корутунду чыгарып койгон. Айылда башка имараттын жоктугунан окуучулар эски мектептен билим алуусун улантып келишкен. Канча жылдан бери кичинекей мектепте эч кандай шарты жок жерде дагы биздин татынакай болгон мугалимдерибиз, эже агайларыбыз өздөрүнүн билимин, таалим тарбиясын жаш муундарга берип келген. Кандай гана кыйынчылык болсо дагы ошонун бардыгын эже агайларыбыз жеңип келген. Сиздердин айыл аксакалдардын, жаштардын колдоосу менен татынакай мектеп бүгүнкү күндө ачылып отурат. Эгембеди Чойбеков мектептин салышына көп салым кошкон айылдагы ардактуу аксакалдардын бири. Кезинде президенттик аппаратка, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинде министрликке чейин кайрылып келген. Бизге эң себепкер болгон Алланын себепкер кылган адам ушул Жумалиева Элмира Абдурахманкулова деген кызыбыз. Ушул кыздын арты менен ушул мектеп буюрса абдан киришип отуруп, ушул мектеп ошол жылдары фундамент куюлуп калды. Анан кийин кичине каражат болду, дагы 3-4 жыл токтоп калды. Анан кийин кайта башталды, буюрса Алла өзү каалаган экен ушул нерсе болду. Бул күнү мектептин ачылышына Талас район акими Нургазы Нармырзаев жана бир катар облустук райондук жетекчилер келип, салтанаттуу жыйынга катышты. Билим каналыбыз куттуу болсун. Ушул жерден Кыргыздын баягы келечегине сапка жараган баягы Кыргыздын мыкты ачуулдары ушул жерде тарбияланып өтсүн деп тилек кылабыз. Билесиздер өзүңүздөр, акча каражаты жоктугунан алды 10 жыл туруп калган мектептер болчу. Мына быйыл болсо каражаттын баардыгы бөлүнүп, мына буюрса быйыл биздин райондо 3 мектеп ушундай жаркыраган чоң мектептер ачылып атат. Жаңы салынган мектеп заманбап шарттар менен толук камсыз болуп, окуучуларга билим алууга шарт түзүлгөн. Талас облусунда ушундай 100 мектептин ичине кирген 8 мектептин курулуш иштери аяктап бүтүп жатат. Анын экөөсү 1 сентябрга карата ачылды. Манас районундагы Малаев атындагы орто мектеп, экинчиси ушул Балбал орто мектеби. Дагы 1 декабрга чейин Бакай атадан 3 мектеп, Талас районунан жалпы область боюнча дагы 6 мектеп ачылуу астында турат. Балбал айылындагы жаңы салынган мектептин пайдаланууга курууга кезинде Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеште депутат болуп иштеп турган Элмира Жумалиеванын салымы чоң. Ыры салды ынтымак дейт, баарыбыз башыбызды бириктирип, ушу мектептин өз өнүгүшүнө, заманбап жабдылышына баарыбыз салымыбызды кошойлу. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевдун артынан канча мектептер, жолдор, көмөскө көрүнбөгөн иштердин баары бүтүп атат. Биз ошон үчүн эл только колдоп беришибиз керек. Тынччылык болсун, аманчылык болсун, өлкөбүз өнүгө өсө берсин. Салтанаттуу жыйындын катышуучуларына Балбал орто мектебинин окуучулары тарабынан даярдалган маданий программалар тартууланды. Орозбек Бейшебаев, Курбат Доктурбек уулу, Талас району.